Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер. Мынакей туугандар. Бул жер Москва, Московский область, городской округ Килин деп аталат. Мынакей тандыр. Апам жапкан нанды сагындым дегендер келип, ушул жерден жеңебиздин колунан тандырдын нанын жеп кетсеңиздер болот. Атайын козу көрүлүп биширүү үчүн тандырлар курулган. Мынакей туугандар. Мен көрсөтөм, бирок курсак ачты дебеңиздер. Мынакей шашлык буланагас өз колу менен тандырынан гриль, шашлык бары даярдалган. Ушундай жерге табиаттын кооздугуна суктанып келип эс алып кетсеңиздер болот. Бул жакта кыргыз үй, бул жакка албетте сөз өтөбүз. Мынакей туугандар, жашоонун кызыгы алдыда дейт. Мынакей келесиздер. Сиздер үчүн чындыгында кооз жасалган. Бул буланагабыздын өзүнүн үйү. Бул жактан ошол атайын боз үйгө жол бар. Келесиздер. Ушундай мүмкүнчүлүк, ушундай шартты берген жаратканга чексиз шүгүрлөр менен келебиз мосттон кийин солго. Ушундай татынакай жер, караңыздар туугандар. Чымчыктын үнү угулат. Мындайча айтканда айылды эске салат десем жаңылышпайм. Бул кыргыздын чындыгындагы боз үйү. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер. Биз азыркы учурда Московский область, городской округ Клин. Мына ушундай сонун табиаттын сулуулугуна суктанып отурабыз. Кадырлуу мекендештер, мына ушул жерден сиздер үчүн эс алуу үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Келип эс алып кетсеңиздер болот. Кыргыздын боз үйү сиздер үчүн тигилген, ичинде баары кийиздери бар. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Ушул жерден эс алуу сиздер үчүн мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Баары шарттары түзүлгөн. Астыбызда кыргызды кыргыз кылып тааныткан, кыргыздын көчмөн экендигин билдирген мынакей азыркы заман менен айтканда легкоконструкционный үй, боз үй, кыргыз үйү. Мынакей туугандар, караңыздар, тигинде буга байланып турат. Аба сонун. Бул боз үй. Кадырлуу меймандар, боз үйгө киргенде караңыздар, сонун төшөлгөн кийүүбүз, оймо чийими баарысы кыргыздын желектери тигине асылып турат. Орнамент, өзүбүздүн карталарыбыз бар. Наган жеңемден жабыт. Айтыңыз Марик, құтты болсын майрамыңыз. Айтыңыз Марик, құтты болсын майрамыңыз. Табиаттын сулуулугун караңыз. Сонун жерде чымчыктар сайрап турат. Шамал сонун дайыма. Жел согуп турат. Мына ушундай сонун жерден эс алып кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар. Бул жерде бардык мүмкүнчүлүк бар сиздер үчүн. Колдон келишинче ушундай шартты түзгөн уланабыз. Мынакей караңыздар. Тандырдан өткөндөн сразу кухонный. Ушул жерден кичи марекен узатканга бардык шарттар түзүлгөн. Шашлык бышыруу үчүн мангалдар баарысы бар. Туугандар, мынакей чыкканда табиаттын чырайлуулугу, сонундугу көз талат. Аккайын, карагай, бул жакта үй, тигинде боз үй. Азыр ал жакка дагы саякатта өтөбүз. Боз үй соп-сонун. Үстүндө чатырын жаап койгон, күндөн сакташ үчүн, суудан сакташ үчүн. Ато баары оймо чиймелери сонун болуп көрүнүп турат. Бул желательно ким кааласа ачылат, сүрөт тартуу үчүн андай мындайлар. Кутлануу күнүңүздөр менен, урматтуу туугандар. Мына ушинтип дагы бир күн чыгып, жараткандын дагы бир ар бир инсандын максатына жетер күнү иншалла ушул күндөн башталсын. Кадырлуу меймандар, бул каяк десеңиздер мынакей кооз жер, сонун жер. Кыргыздын кыргыз экенин билдирген, кыргыздын сааттары, үрп-адаттары, оймо чиймелери, орнамент баарысы мына ушул боз үйдүн ичинде жайгашкан. Кадырлуу меймандар, мына ушундай шарттар менен биз городской округ Клинде мына ушун жакшы шарттар түзүп буланагабыз. Кыргыздардын эс алуусу үчүн ушундай шарттар түзүп коюптур. Урматтуу туугандар, мен муну айта кетчү нерсе, ушундай жакшы жерден эс алып кетсеңиздер болот. Туугандар, бул кооздукту караңыздар. Кыргыздын ар бир оймо чиймеси мына ушундай. Асты болсо чындыгында токулган кийиздер. Мынакей туугандар, эшикке чыксаң эшик бир өзүнчө керемет. Кайта көрбөңүз. Кудай буйрса, жараткандын жакшылык керемети мына алдында десем болот. Мынакей жеңекебиз, кадырлуу меймандар, табиаттын кооздугун караңыз. Мына ушундай сон
мына бул жерде ага эжелер үчүн лично улан ага өз сеңебиз коноктошуп атат. Мына ушундай сонун жерде өздөрү шашлык даярдап апам жапкан нанды сагындым дегендер үчүн. Ай, манасата калтырган бул